тапшырма биз тапшырманы бир гана дайыма ушул маслоонун пирамидасы боюнча келатабыз. Эң биринчи муктаждык жанагы физикалык муктаждыктар балдардын, андан кийин экинчи муктаждык бул коопсуздук муктаждыктары жөнүндө тапшырмалар буга чейин берилди. Биз сүйүү муктаждыктарына келдик. Өткөнкү сабакта сүйүү муктаждыктары жөнүндө тапшырма берилген. Бүгүнкү сабакта тапшырма катары балаңыз менен мамиледе дайыма өзүңүздүкүн гана маанилүү кыла бербеңиз. Бүгүнкү темага байланышканча өзүңүздүкүн гана прав кылып, өзүңүздүкүн гана маанилүү деп өзүңүздүн чечимдериңиз гана туура кыла бербеңиз. Бул аракеттер мисалы үчүн балдарды албетте өспүрүм балдар менен конфликтти күчөтөт, мамилени начарлатат. Балдарыбыз чечкинсиз, өз ою жок, эркин ой жүгүртө албаган, тандоо кыла албаган болуп калыптанып калышат экен. Экинчиден, бала ойун айтса бул тил кайтаргандык эмес экен. Ал эгерде биз ошол бала өзүнүн оюн айтып жаткан болсо, биз аны тыйып кое берсек, ушуп кое бере турган болсок, бала акырындык менен сөз өтпөс көп болуп калат экен дагы. Же болбосо эмоцияларын чыгара албай калышат экен, сезимдерин чыгара албай, эмоцияларын чыгара албай, же болбосо үйдөн кача баштайт экен, үйгө келбей баштайт экен, келбей баштайт экен, ата энелер менен сүйлөшкүсү келбей баштайт экен. Сизге бүгүнкү сабактын тапшырма катары балага бүгүн кандайдыр бир үйдө бир проблеманы козгоп, аны чечтирип, анын оюн угуп, кеңеш сурап көрүңүз. Мисалы үчүн, кандай болушу мүмкүн? Бала мүлөдү ремонт кылайлык дедик эле, краскалап актайлык дедик эле. Кандай цветте краскаласак, кантип актасак, качан кылсак, кантип кайсы үйдөн биринчи баштасак деген сыяктуу чоң маселени баланын алдына коюп, балаңыздын чечимдерин угуп, ойлорун угуп, андан чоң адам катары кеңеш сурап көрүңүз, кеңеш сураңыз. Бул аракетиңиз менен балаңызды чоң адам катары, маанилүү адам катары сыйлап атканыңызды билдирет жана балдарыбыз жоопкерчиликтүү, өз оюн айткан, чечкиндүү болууга үйрөнүшөт экен. Тапшырмаларды сөзсүз түрдө аткарып атасыздар деген ишеничтемин. Эгерде ушул берилген тапшырмаларга, билимдерге амал кылсаңыз, сөзсүз түрдө жыйынтык болоруна дагы ишенемин. Сабактын башында айткандай, А чекиттен Б чекитке жетерибизге дагы ишенемин. Суроолор болсо сөзсүз түрдө WhatsApp'тан бериңиздер, активдүү болуңуздар, кайтарым байланыштарды бериңиздер, мага да мотивация берип, өзүңүздөрдүн алган инсайттарыңыз менен бөлүшүңүздөр. Мына ушундай. Эмки сабакта көрүшкөнчө аман болуңуздар.